Ассаламу алейкум. Саламатсыздар, Бакыт Блогс YouTube каналынын көрөрмандары. Бүгүнкү видеоролик колдо бар алтындын баркы жок дегендей ат кулак жөнүндө болмокчу. Жаз келди. Тегерегиңиз жаз жытына бөлөнүп, күндөн күнгө керемет көрүнөт. Ошону менен бирге калышпай эле ат кулактар да арыктын, көлдүн, жада калса баскан издериңизге чейин жайнап жаткан учуру. Мына дал ушул ат кулактын касиеттери, пайда жана зыян жактары боюнча таанышабыз. Кеттик анда. Ат кулак көп жылдык өсүмдүктөрдүн катарын толуктоо менен өзүнүн составында эң пайдалуу элементтерди камтыйт. Аларга фосфор, магний, кальций, натрий жана темир элементтери кирет. Ат кулактын табитти жакшыртып, гемоглобинди көбөйтүүдөн башка да бир канча пайдалуу касиеттери бар. Мисалы, организмдеги токсинди тазалайт, ичегилерди, ашказанды тазалоо менен метаболизмди жакшыртат. Шишиктерден жана ашыкча туздардан арылтат, баш ооруну басат, кандагы кантты көзөмөлдөйт, ич катууда жардам берет. Жаракатка жана кан токтотууга пайдасы тиет. Ошондой эле арыктоону каалагандар үчүн пайдалуу касиетке ээ. Ат кулактын зыян жактары же болбосо кимдер пайдаланууга болбойт. Эгерде ашказанда язва оорусу бар болсо, бөйрөк, ичеги ооруларына, ошондой эле чөптөн аллергиясы бар болсо пайдаланууга болбойт. Андан сырткары, боюнда бар айындар менен 5 жашка чейинки жаш балдарга ат кулакты пайдаланууга мүмкүн эмес. Ат кулакты эч качан сууга бышырып же майга кууруп пайдаланууга болбойт. Андай учурда пайдасын таптакыр эле жоготуп аласыз. Ат кулактын жаш жалбырактарынын узундугу 10-12 сантиметрден ашпаган абалында жыйнап алып, баш жагынан 2-3 сантиметрдей кесип салып, бычак менен майда кесип, чийки боюнча эле салат түрүндө же сүт азыктар менен пайдалануу керек. Ошондой эле ат кулактын жаш жалбырагын терип, салкын жерде курутуп, сактап, кышында чай катары пайдаланууга болот.